Бүгүнкү биздин маегибизде 2001-2005 жылдары Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректорлук кызматын аркалаган академик Аблабек Асанканов келип отурат. Биздин университеттин жалпы тарыхы, анын ичинен өзгөчө ошол учурдагы болгон жетекчилер, профессордук окутуучулук курам деле эмес, биздин студенттерди дагы сөзсүз кызыктырат. Аблабек Асанканович, сиз ректор болгон учур, оор учурлар эле, анткени доор алмашты. Биздин мамлекет өзүнчө эгемендүү мамлекет болгондон аз эле убакыт өткөн учур эле, реформалар, ошол убактагы көйгөйлөр дагы сөзсүз коштолгон. Ошонун ичинде сиз жаңы ректор болгон учурда биздин университетте кайсыл кадамдар, кайсыл маселелер сиз үчүн маанилүү эле? 2000 жылдарда чын деле Кыргызстанда чоң социалдык экономикалык кризис болчу. Бүт өлкөдө саясий жактан, экономикалык жактан, социалдык жактан чоң хаос эле. Университет дагы ошого жараша болду да. Ресурстар жок. Бюджет аз. Өлкөдөгү кризис университетке дагы өзүнүн таасирин тийгизип атты да. Баардык эле окуу жайларына, анын ичинде Арабаев атындагы мамлекеттик университетке. Баягы келгенде бүт коллективде менен жолугуп баштадым. Ар бир институтка, ар бир факультетке барып, базаларын көрүп, коллектив менен таанышып, кандай максаттарды коюп атам, кандай максаттарда ишке ашырыш керек, келечекте кандай иштешибиз керек деген мындай пикирлерди айтып, ар бир коллектив менен бир жумадан кийин эле ошо бир айдын ичинде таанышып, алардын базасы менен, студенттер менен, аудиториялар менен таанышып, мугалимдер менен таанышып, алардын деңгээли менен, сапаты менен, кандай мугалимдер бар, алардын илимий деңгээлдери кандай, канча жылдан бери иштеп келе жатат, тажрыйбалуу мугалимдер, ошолор менен таанышууга туура келди да. Бул мага чоң жардам берди. Аблабек Асанканович, сиз ректор болгон учурда материалдык техникалык база ушул убакка чейин биз үчүн да өтө маанилүү. Ошол сиз жетекчи болгон учурда дагы сөзсүз маанилүү болгон. Ошол материалдык техникалык базаны чыңдоо сиз үчүн кыйын болдубу? Ошонун үстүндө кандай иштерди алып бардыңыз эле? Баары менен таанышып бүтүп, анан көргөндө эмнени байкадым? Ушул ар бир факультетке, ар бир ошол университеттин структураларына барганда бир нерсени байкадым. Материалдык база абдан начар экен. Уже 2000 башында, 2000 жылдын башында дээрлик бардык факультеттерде компьютер жок экен. 80-90%. Бардыгы тең ошол мезгилде жана Ятран деген машинка бар эле го, ошо менен отурушуптур. Деп анан болгон каражаттын бардыгына тең айттым. Бүт барыңар тең компьютерлерди алгыла. Компьютеризация кылгыла. Компьютер менен материалдар мугалимдерге дагы, ар бир мугалимге, ар бир кафедрага. Кафедранын заведующий кафедралардын эмелери жок экен. Ятра менен чыкылдатып отурушат, кыздар тыңгылдатып. Болбойт андай. Деп анан эң негизгиси ошону жасадык. Компьютеризация кылдык. Технизация, информационный, азыр информация кылымы да. Информация, азыр цифровизация, информация деп атпайбыз. Мына ошого кем калбай ошолорду баштайлык деп. Анан бардыгын тең ошол компьютеризация кылды. Мына ошого жетиштик. Да? Кыска мөөнөттүн ичинде. Машинкалардын баары калып калды. Ал тарыхый
музейни эме кылып коюп койгула дедим. Свет жок болуп калганда же болуп калганда коюп койгула, анан тияка бир жерге коюп койгула, көрүп туруп ушу менен иштегенбиз деп көрүп турасыңар. Музейни бул бир чанда көрүнүчү нерсе депчи, мына ошого өттүк. Финансы деле бар болчу да. Ал ошону өз учурунда мындайда эртерээк мындай кабыл алып, аны ишке киргизип, анан алдыга өткөнгө аракет кылыш керек да. Анан мына ошону жасадык. Кыска мөөнөттүн ичинде бир да мындай деген кой, бир да кафедрада ятырам болбосун, бир да кафедрада окумуштуулардын алдында машинка болбосун, электрический машинка болбосун. Бүт баарын компьютеризация кылгыла деп мына ошого өттүк. Машинкалардын баары калып калды. Ал тарыхый музейни эме кылып коюп койгула дедим. Свет жок болуп калганда же болуп калганда коюп койгула, анан тияка бир жерге коюп койгула, көрүп туруп ушу менен иштегенбиз деп көрүп турасыңар. Музейни бул бир чанда көрүнүчү нерсе депчи, мына ошого өттүк. Мына ушул музейди мен баштагам. Азыр ичинде отуруп атпайбыз, мынакей ушул музейди бир аудитория биофактан факультеттин эмеси болчу, аудиториясы болчу, аны бошоттуруп анан ушу музей кылдык. Музейге ушул атайын музейный работникти бөлдүк. Бир эже бар экен, эски теледеде 50 жылдан бери иштеген. Эже тарыхты жакшы билесиз. Кайсы жетекчилер болгон, кандай сабактар берилген, кандай факультеттер болгон, материалдык базасы кандай эле, кандай уюштурулган, ушунун баарын иштеп чык десе, атайын музейный работникти бөлдүм өзүмчө. Ал башка иштик менен иштебей эле, только ушул музейди ушул баштаган. Кадрларды өстүрөлү дедик, кадрлардын сапатын. Анан советтерди, эксплуатационный советтерге киргизип, советтерди ачып, ушунун базасында ача баштадык. Ошондо мугалимдер көп коргогонго аракет кылышты. Андан кийин инновация, ошол сапаттын жогорулашы бүт башка өлкөлөрдөгү жогорку окуучулар менен байланышты күчөтүш керек эле. Анын өзгөчө ошол мезгилде Турция менен, Кытай менен, мага чейин эле кичине анча мынча болгон экен, Миннесота университети менен, Америка кошмо. Ушул 3 университет менен, 3 өлкө менен эл аралык байланыштарды күчөтө баштадык. Аякка стажировкага жибердик. Алардан мугалимдер келди. Биз мында ардактуу профессор кылдык көп мугалимдерди. Бияктан келип коргошту. Стажировкадан өтүштү. Биздики да аларга бар. Сиз ошол учурда өзгөчө сыймыктанып турган ички жана сырткы долбоорлор жөнүндө дагы айта кетсеңиз. Мен ошо сыймыктана турган эң биринчи ошол материалдык базасын күчөткөнү, өстүргөн үчүн, компьютеризация кылган үчүн, цифровизация, информационный, инновационный технологияны киргизгендигим үчүн. Жаңы структураларды ачкандык үчүн, базаны жогорулаткандык үчүн. Мына ушулар үчүн мен өзүм сыймыктанам, ар дайым жүзүм жарык, такай келе алам, ар ким менен учураша алам, келсем жакшынакай кабыл алып, жылуу кабыл алышат, мен ошого ыраазымын, сыймыктанам. Студенттер Арабаев деген ким экенин көрүп турсун, визуально ар дайым ушундан ары өтүп, бери өтүп, күн сайын көрүп турсун деп 2004 жыл болуш керек. Ушул эсте турган скульптураны, памятникти мен мезгилимде орнотуп, атайын өлкөнүн жетекчилерин чакырып, анда президент Аскар Акаев болчу, аппараттын жетекчиси Аманбек Карыкулов болчу, министр, билим министринин, ошолордун баарын чакырып туруп, анан чоң майрам кылып туруп ачканбыз.
мамлекеттен бир тиен алган жокпуз. Жалаң өзүбүз. Ал эми муну жасаган, айкелин жасаган биздин жана искусство факультети бар эмеспи? Ошондогу мугалим болчу. Атайын ага тыйын акча, университеттин акчасынан бөлүп, анан аны иштетип бир 3-4 ай мурун кандай эмеде макетте жазайбыз, кандай формада жазайбыз деп көп жолу талкуулап, анан бир жетекчилик өзүнчө бир консилиум кылып, анан монутуп берсек туура болот экен. Такай ушундай тебет тегип, ушундай жүрчү экен деп, анан ушуну ачканбыз. Мына эми азыр канча жыл өттү. Ошондон бери мына чейрек кылым болду. Мынакей азыр университеттин бир жакшы эмесин түзүп атат. Ушуну мен ачкандыгым үчүн дагы өзүм сыймыктанып кетем. 80 жылдык тарыхы бар Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жалпы мамлекетибизде жогорку окуу жайлардын ичиндеги ордун белгилеп кетсеңиз. Ишеналы Арабаев университетинин мамлекеттеги илим берүүдөгү мааниси абдан чоң. Ушуну эстеп коюшубуз керек. Менин пикиримде терең ушуга ишенем. Арабаев университети жалаң гана билим берүү борбору эмес. Билим ала турган окуучулардын, жаштардын гана борбору эмес. Бул кандайдыр бир деңгээлде туура билим, Кыргызстандагы билим борборлорунун бири, жакшы кадрлар. Совет мезгилинде пайда болгон ушу 80 жылдын ичинде саясий борборлордун бири. Анткени ушул жерде чоң интеллектуалдар иштейт. Саясий абалды изилдеп турушат. Тарыхта, психологияда, саясий политологияда жана башка. Социалдык борборлордун бири, жаңы идеялардын борборлордун бири, жаңы инновациянын борборлордун бири. Мен ушундай деп эсептейм. Шаардын чак ортосунда. Анан буну биз баалашыбыз керек. Ошо менен бирге биз сөз жок, колдошубуз керек. Мен ушу мезгилге чейин биринчи кеткен ушу берден бошоп кеттим, берден башка жакка кеттим. Ушу мезгилге чейин өзүмдүн байланышымды түзө элекмин. Сабак берем, лекция окуйм. Кес-кесте келип чоң суроолор боюнча, өлкөдөгү чоң концепциялар боюнча түшүнүк берем. Ушул жерде окуучуларды даярдайм, кандидаттарды, докторлорду, магистрлерди даярдап атам. То есть биз дагы жөн гана айтып койбой жардам беришибиз керек. Жардам бере турган деңгээлдеги адамдар, окумуштуулар, профессорлор сөз жок жардам беришет. Университет Арабаевдин атын алып жүрөт да, ишеналар. Бул киши Кыргызстандагы ири мамлекеттик ишмер, саясий ишмер, агартуучу болуп эсептелинет. Эң алгачкылардан болуп, жанагы Кара Кыргыз автономный облусун түзгөндөрдүн бири, жана 5 отцы-основатели Кыргызской государственности деп атпайбызбы, ошолордун бири, башында тургандардын бири. Абдан жакшы ушул кишинин атын алып аткандыгыбыз. Агай, сизди биз 10 октябрь 2025 жылы биздин өзүбүздүн 80 жылдык маарекебизди белгилөөдө сизди конок катары көргүбүз келет. Ал эми бүгүнкү маекке ушу келип бергениңиз үчүн ыраазычылыгымды билгизем.